Так, туғандар, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Жалпы биздин YouTube көрүүчүлөр, Ааламкубар каналыбыздын катталуучулары, алыста иштеп жүргөн жалпы биздин мекендештер, амансыздарбы? Туғандар, баарыңыздарга айтылуу ноокат жергесинен салам айтамын. Баарыңыздар колдоп бир лайкты басып коюңуздар. Мен сиздерге бул чыгарылышта ушул жылдын негизи июнь айында экен, бул жол мен 4 ай мурун мен сиздерге ноокаттагы доктор Кумар дегенди сіздерге таныштырғанмын. Ал өзі туралы маалыматтарды берген. Анан ошол доктор Кумар кандай мисал үчүн элдерге кызмат аткарып атат, ошол убакта эми биздин көрүүчүлөр негизи көргөн. Анан азыркы убакта мен ошол доктор Кумардан бир аз кабар алганы келдим. Кандай элдерди мисал үчүн дарылоо болуп атат, элдерди кандай дарылап атат да. Алда сиздерге ошол доктор Кумарды бир аз сөзгө тартамын, кандай иштерди жасап жатат, кандай лечениялар болуп атат элдин арасында. Негизи доктор Кумар массаж менен дарылайт, лечение кылат да. Дарысыз лечение деп мен сиздерге ошол убакта айтканмын. Эми мен ошол доктор Кумардын жанына келип калдым. Могул жерде билесиздер, бул Ноокат шаарындагы Ленин көчө. Мен адресини сиздерге дагы бир сер айта кетейин деп атам да. Могул жерде Ноокатта Менделеев мектеп бар, могул жакта. Ошол мектептин асты жагында могул жерде чоң стоянка бар. Ошол стоянканын чечме стоянка деп коет, Нойгут, ошол стоянканын могул жерде жанында. Могул жерде сиздерге жакшы бир көрсөтө кетейин. Доктор Кумар деген мына ушул жерде. Азыр ушул жака келип калдык. Ассаламу алейкум. Мурага кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз кантип атасыз? Жүрөсүз тынчаман? Элдин кызматында. Жакшы экенсиз, отуруңар, мен да отурайлы. Тынчаман жүрөсүзбү? Жакшы. Жакшы. Кантип атасыз? Жакшы. Эми сизден бир кабар алганы келдик. Элдерде негизи элдин кызматына жүрөсүз. Эл мындай сизге 4 ай мурун келдик окшойт, бул жолу мен 4 ай мурун келдик. Кандай болуп атат? Элдерди дарылап атасызбы? Негизи дарысыз дарылоо, массаж менен дарылоо деп башында тааныштыргансыз. Эми ошол тууралуу дагы айта кетсеңиз. Эл боюнча айтайлычы, кандай лечениялар кылып атасыз азыркы убакта? Азыркы убакта ошол неврологиялык, терапиялык, урологиялык ооруларды дарылап атабыз. Ошол сизге тартып кеткенден кийин көп жактан звонок болуп, элдер чалышып, сурашып, келип дарыланып кетишип атат. Келгенде ошол шипаны берүүчү Алла Таала кимге шипа берген болсо бизден шипа таап кетип атат. Шипа чынында бизден эмес, шипа Алладан. Себеби биз иштеп жүрүш жерде көп нерселерди көрүп мындай эме болдук да. Бир аксакал келди, Кара Кожадан келип бир аксакалчы. Өтө ооруп, кыйналып эштен кирди, келип туруп анан кийин сурашып туруп эле. Ичкерде бир массаждан кийин эле баягы киши туруп алып, мен оорум эмне болду дейт да. Кара Кожадан келген. Кара Кожадан келген. Мен эмне кылдым, мен жок оорум дейт да. Көптөн бери кыйналып жүргөн экен, ошо өздөрүнүн больницада, райондук больницаларда көп лечение алган экен, неврологияда. Ал жерде алам дейт, укол алып эле чыгып кетем. Бар ошону ооруман чыгып жүрдүм, чыгып кетем дейт да, жакшы болбой жүрүп эле дейт. Буяктан келип, Алла шифасын шерген асыккан экен, бизди себип чыгган экен, жакшы. Анан дагы ыхлас менен келиш керек экен. Кээ бирөөлөр келет дагы эме дейт. Келип тибеги жата турган эмес бар, жатып дарыланса, чалып жактан балдар чалып отуруп, дарысыз дарыласа кандай экен, кандай жерге ооруп жатып алдым дегендер бактар болду да. Ишенип дарылап болсо, бирок ошол деле эме алып, шипасы таап чыкты, жакшы, Кудайга шүгүр. Болуп атат ошондой иш. Туура айтасыз. Биринчи чын ыхлас менен келиш керек, жакшы ниет менен. Баардык нерсе ниеттен дейт го. Анан Кара Кожадан деп атасыз, Ноокаттан башка райондордон да келсе, Кара Кожадан башка райондордон да келгендер болуп атабы? Лечение кылган. Баткенден келишип атат, Баткенден келишти, эмеден Баткен областынан келишти. Анан Токтогулдан келип Токтогулдан. Ошол ал киши дагы чоң ыхлас менен келген экен. Простат өтө чоң экен да. Көлөмү өтө чоң болчу. Эми биз ойлогон эмес ошондой результат алабыз депчи.
айтып атпайбызбы, шипалуу Алла шипасын берген экен. Ал биздин врачтарга көрсөтсөк, врачтар ишенбей турган результат болду да. Жакшы. Жакшы результаттар тапып буйса жакшы. Азыр ошондо урология жагынан, дагы кайсы жагынан дедиңиз? Терапия оорулар, мисалы. Терапия оорулары. Болгондарды, ичи каткандарды, ашказан ооругандарды, ушул. Көбүнчө азыркы убакта сизге кайрылгандар жаш мындай чоң адамдар экен да. Ар түрдүү жаштар келип атат. Мисалы үчүн терапияга больницага барсаң, жаштар чоң аксакалдар барго. Аксакалдар жаткан мен көп көрөм да терапияга барганда. Азыр терапия жагынан да дарылай жатпайсызбы? Ошондо Бизде жаш чоңдор келип атыптыр да. бизде жок, биздин ылдатта азыр жеген тамак начар болуп, анан көптөгү жаштарыбыз Россияга барып, ден соолуктарын бузуп келип атат да. Бул жерде жүрүп деле карап көрүп айтпадым өткөндө мен. Энергетик ичкенде толтура, энергетик ден соолук бузуп. Энергетик туура айтасыз. Энергетик ден соолук бузуп ушинтип эле жаш эле туруп эле 60-70 чалдардан ден соолук начар балдар көп да. Ошого энергетик ичип атат, ошону келишип атат. Ушундай ар түрдүү, бир туруп эле жаштар көп кетет, бир туруп эле карылар. Ошондо жаштардан да кайрылгандар бар негизи, а? Жаштардан да болот, жаштардан. Өкүнүчтүү ошол да, негизи жаштар азыр иштей турган, иштесе ишке, жесе ашка тойбой турган маалда ушинтип дарылап жүргөндөр дагы. Ооба. Жакшы. Эми результаттар кандай болуп атат? Ошол айтып атасыз, Кара Кулжадан Токтогулдан келип, результат жакшы болуп атпайсызбы? Мына башка ошол кайсыл жактан келди дедиңиз? Кайсыл оорудан айыгып кетти дедиңиз азыр? Бизге кайрылган бар деле айыгып атат. Мисалы, ичи катып келгендер бар. Ичи катып, давление болуп келгендер бар, давлениесинен болуп кетет. Эми айтсам азыр биздин медицина мындай да, сахар менен келди, өткөндө эле Баткенден бир аксакал киши келди. Сахар менен келип туруп, ал сахарынан айыгып кетти. Келер менен бизде 1-2 күндөн кийин эле баягы дарыларды токтоттук. Давлениеге дары ичет, анан сахарга дары ичет. Экөөнү токтотуп туруп, анан биз өзүбүз процедуралар жүргүзүп баштадык. Процедуралар жүргүздөн акырынан кийин чыгар күнү больницага лабораторияга тапшырдык. Тапшыргандан сахар почти жок чыкты да. Жок чыкты. 6,5 чыкты. Анан биз 30 күн жаздырып койгонбуз. Ошол эгер мүмкүнчүлүгү болсо ошону дагы кошуп менен болсоңуз, элдер көрөт го эми, көрсөтөт. Анан простатиттен жакшы болгондор бар. Бир аксакал келди, ал дагы ошентип бермей калган. Түнү менен эшикке чыгып, уйкусу жок экен, уйкусу начар дейт, анан уйку болбойт. 3-4 жолу эшикке чыгам дейт. Ошол жакшы болду. Ичи каткандар, анан ошо өтү толгондор. Анан баягы аялдардын баягы зарасын кармай албай калган аялдар ошол жакшы результат алды. Анан бел ооругандардан көбүнчөчү бел ооруп, грыжа болуп келгендер бар. Ошондо буюрса жакшы результат бар. Андан кийин айта турган нерсе бир эле неме болуп калды. Бир эме Баткенден бир өтө оор лечиге келди. Ошону биз эме кыла албадык. Оор биздики эмес экен. Операцион экен да. Операцияга кылган экен, ошон үчүн албадык биз. Ошол эже гана бизге эме болуп калды, бир аз. Шипасын бербей деп айткан, биз кыска сөз айткан, бизден болбоду шипа, башка жерден келди шипа. Операцион экен, ошол эже ушуну болду. Келгенде буюрса жакшы эле баары ыраазы болуп кетип атышат. Ошондо жаштарга советиңиз, кеңешиңиз энергетикти токтотуш керек. Азыр ичип кармап колуна турган болсо ошол жерде ташташ керек. Ташташ керек, а? Ошол жерде ташташ керек, экинчи кармоо. Негизи бизден да жаштардан көрүүчүлөр көп негизичи. Ошолорго дагы мындай өзү бул жерден доктор Кумарды айтып атат, энергетик нерсени ташташ керек. Эми азыр баягы өт маселеси боюнча мен аялдардан көп угам да, өтүн алдырып таштап атпайбы? Өтүн алдырып таштагандар көп. Эми ошону алдырбашка аракет кылса болобу? Мисалы үчүн өтү ооруганда сиздерге келип, мисалы үчүн сизге келип, ошол жагына лечение кылган. Өзү негизи операция жасатпаш керек, эч бир операция жасатпаш керек. Жасатпаш керек. Эми азыркы статистика менен караганда дейт, больницадагы операция болгондордун 70-80% жөндөн-жөн операция болот экен да. Жөндөн-жөн операция болот. Көбүрөөү бир эже келди, маткасын алдырып келди. Эч кандай эме жок да. Нарушение жок эле, келсе эле биздин хирургтарга да операция болуп атат. Көпчүлүк врачтар акча үчүн эмне үчүн дейт, ушинтип эле показаниясы баары жок эле операция болуп атат. Туура айтасыз. Айта кетсек, өзү негизи акыркы моментке чейин сакташка аракет кылыш керек. Бул эле кичине өтүп болсо эле бар алдыра коет экен. Азыр өтө алдыруу оңой болуп калбады. Оңой болуп калды. Азыр бир
биринчи келгенде эле биздин сурообузга ошондой болду. Өтүңүз барбы деген суроо. Ошо айрыкча аял кишилердин арасында бул, Массаж кылып өттөгү даже таштарды жок кылса болот да, массаж кылып эленчи. Ошондо өт маселеси операция жолунун кереги жок, мындай айтканда. Өзүңүз эми мындай карайсыз да. Ооба, эгер операция качан, эгер приступ болот, баягы өт жолдорун ташта калып калат да. Ошо ташта калып калып, ошондо гана операцияга андай мажбур операция кылыш керек, атап аракет кылыш керек, өт сактап калганга. Себеби өттү алдыргандан кийин адам уже жарым жан да. Жарым жана. Тамакты жакшындыргыда тое жей албай, жесе жакшы тамак жакшы сиңбей, ичи көп, ушинтип кыйналып калат да. Анан мындай да, өттүн дагы ички мындай ички аппараттар бар, мисалы үчүн, ошо кызматыны көп билбейт экен да, кандай кызмат аткарат дегендичи. Менде дагы көп жерден угамын, өт кандай кызмат аткарат деген. Эми ошону дагы айта кетсеңиз. Өттүн кызматы өтө чоң. Мисалы биздин өт болсо биздин врачтар майлуу тамак жебей деп коет экен да. Өт биринчиден айта кете турган нерсе, өт майга тамчылайт да. Май жесек, анан май өт тамчылайт. Майга өчтөңбү өт? Жок, май өткөндө, ашказандан 12 ичип өткөндө мээден команда келет. Бизге май келди. Ошону өт куюл деп команда берет өткөч. Өт анан куюлат, анан кийин өт болот да. Анан өтүбүз толуп турса, анан майлуу тамак жебесек, өт толугу менен толуп турат, анан ошол жерден ташып койгон болот да. Анан өттүн кызматы ошо майды эритүү эң негизги нерсе. Эмульгация деп коет, майдан ажыратат да. Анан өттүн дагы немеси бул бизге мисалы жеген тамак менен дайым эле жууп таза тамак жебейбиз анан. Микробдорду залалсыздандырат, залалсыздандырып келтирет. Мына стерилизация кылат да, тамам. Анан дагы эмеси ичегелерди иштетет. Перистальтика деп коет. Ичегеде мындай бирсе ачуу нерсе жесек биз аны кетебиз го. Ошол сыяктуу бир ачуу нерсе мындай ичегелерди өзүнүн перистальтиканы иштетип турат ичегелерди. Өтү начар иштеген адам ошон үчүн анан ичегиси мындай жалкоо болот дагы, ошондон ич катып, ошо баардыгы ошондон башталат. Ичеге иштебеди, бул ичеге 70-80% иммунитетке ичеге жооп берет. Бунун ичинде ичегеде көптөгөн гормондор, көптөгөн витаминдер иштеп чыгат да. Ошол иммунитет түшкөндөн кийин болсо адам депрессияга түшүп калышы, стресс болушу ичегеден көп. Серотонин деген гормондор бар, ошол гормон радость деп коет. Адамдын настроениесин көтөрө турган гормондор, башка да көптөгөн гормондор ошол менен. Анан ошол өт жакшы тамчыласа, тамак жакшы сиңет дагы, жакшы майдаланат дагы, сиңимдүү болот. Анан дагы бир айта турган нерсе, көпчүлүк адамдар давление келет, бизде келгенден кийин азыр эле бир киши кетти, эртең 140 менен келген давлениясы. Биз массаж кылдык, 120 менен кетти. 120 менен. Эч кандай дары берген жокпуз. Жөн гана бир өт жолун иштешин жолго салып койдук. Ошондой. Өзү коюлуп менен өт жакшы тамчылаганда кан коюлуп кетет. Кан коюлат да, анан кийин баягы немелер баары башталат. Өт кан коюлбосо бөйрөк жакшы иштебейт, кыйналып калат кан менен. Кан тамырларга жакшы барбайт, мээге барбайт, ошол эле простатитке да барбайт, эч кан барышы начарлайт. Ошон простатит болуп, иммунитет начарлайт да, ошондон кийин адам вообще начарлайт. Өттүн немеси организмде чоң. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, өт маселесинен кайрылган адамдар айрыкча аял кишилер да. Бул оору өт маселесинде эркектерде негизи азыраак да. Мен негизи көргөн деле уккан деле жокмун да ушул убакка чейинчи. Эмне себептен аялдарда бул нерсе көбүрөөк? Аялдарда эркектер биз кыймыл аракет көп жасап атпайбызбы? Эшикке чалып мисалы кетмен кармайсың, чалып кармайбыз, бир нерсе ожу көтөрөбүз, кыймыл аракет көп да. Бизде кыймыл аракет көп болот. Анан кийин анча-мынча нерсеге эркектер көп деле кайрылып, аялдар кишилер стресске жакын болот да. Анан ошол өт эме кылган жерде, тамган жерде ичеге тамат, ошо ичегеде сфинктер одди деген жер бар. Ошол эгер адам неме болгондо, мындай стресске түшкөндө ошол жер жабып атат почти. Өт жакшы неме болот. Ошон үчүн эң башкы нерсе стресс. Стресс болот, анан кийин кыймыл аракет. Кыймыл аракет начар болот. Кыймыл аракетти көп жасаса, илгеркиде мурда эми бизде апаларда чоңунда мындай нерсе азыраак болсо керек эле, себеби алар колдо киржип атат эле, үйүшүп турат эле,
Иш аяк жуат эле, башка кылат эле, кир жуат эле, нан жабат эле. Эртең менен туруп эшиктин астынан чыгып Эркектер жүргөн. менен чогуу жүрүп мына иш кылат эле. Мисалы көчөгө талаага чыгып чогуу канча киши аял кишилер бар эле. Тамеки деген нерсе бар эле. Тамеки иштешет эле. Ошентип мурда мындай өтө орусу аз эле. Азыр эми Азыркы мына 5-10 жылдан бери ушул нерсе негизи көбөйүп кетти. Заман техника баштагандан бери азыр эми эркектер арасында деле көбөйүп кетип атат ушуларчы. Уже көбөйүп атат эркектер арасында. Өтүп толуп келген эркектер деле көп. Себеби кыймыл жок. Стресс. Баягы энергетик. Стресс деген өзү баардык ордун алып келе турган нерсе экен да. Баардык нерсенин эң башында стресс турат. Стресс турат экен. Анан азыр бир сөзүңүздү айта кеттиңиз го. Мээ ошол нерсеге даяр турат деп айттыңыз го. Кайсыл бир жерде айта кеттиңиз да, мен таппай калдым. Анан ушул боюнча мен эскилердин сөзүн билем да. Ашказан бар го биздеги. Ашказан эскилер мурун негизи тамакты колдо же болбосо жыгач кашыктарда жеп жүргөн го. Эскилер. Мен угушум боюнча бизде аш бар го. Мына айрыкча бизде мына түштүк эле ашты жакшы көрөт. Эскилер баягы кол менен жегенде ашты кармаганда баягы ашказанга кандайдыр бир сөз барат деди. Эми бир ашказан даяр турат экен да. Баягы ысык колуңа тийгенде ашказан ошого даяр турат экен да. Анан азыркы убакта көрүп атасыз, кол менен жеп жүрсөк, элдердин арасында баягындай сөздөр бар да. Эми мындай приятныйраак болбойсуңбу, жакшыраак, тазараак жебейсиңби, кашыкта жебейсиңби деген сөздөрдү мен көп угам да. Мен эми биринчи өмүр бериш негизи Алладан го. Эми канча жашайбыз Алладан, бирок ошо ден соолукту кароо өзүбүздөн да. Мен көп жерде, мисалы үчүн, даже суюк тамакты дагы, мен өзүм айта кетсем, колдо жешке аракет кылам да. Ошол тууралуу дагы негизи айта кетсеңиз, сиз бул сөздү негизи уксаңыз керек. Мен эски чоң ата, чоң энелерден угуп жүргөм да бул сөздү. Бул биринчиден кол менен жеш сүннөт. Сүннөт, сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кол менен жеген. Биринчи сүннөт тирилтебиз, эң жакшы немеси. Анан азыр илим изилдеп атпайбы? Эмне үчүн мындай кылат? Эмне үчүн деп баягы биздин мусулмандар кылган нерселер бар. Ошо илим болор изилдеп эмне көрсө дейт, баягы кол менен жегенде эмне кылат экен да? Колдун тамак температурасы кол сезет да. Ошол нерсеге даяр турат экен да. Ашказан даяр турат. Анан ансында биз колубуз менен ашказан күйүп турган тамактыбызга сала албайт экенбиз да. Ошол даярдап туруп анан эме кылабыз. Анан эгер биз кашкырса каштабызга салып алган эме болор. Ошо эң негизги биринчи сүннөт болуп эсептелет. Сүннөт неме кылсак эле, сүннөт менен жашасак, сүннөттү эме кылсак, ден соолуксак болот. Ошол эле дарыканага кирип, үйгө кирип, баарын дубасын эме кылып атабыз, дубасы менен кылып атабыз. Сүннөт тирилткен эң жакшы нерсе да. Азыркы убакта ошондо сизде негизи туугандар мындай да, жалпы көрүүчүлөр, бул жерде көбүнчө массаж боюнча да, сизде да, көбүнчө колуңуз менен массаж, анан аппарат бар, Мен негизи комплекс. Эл уже ушуга кандай көнүп баратабы? Бизден ошол убакта тарткандан кийин кандай болуп атат? Дагы кайра кайрылгандар болсо керек өзү негизи. Бар, эми алып ушундай эме болуп атат, келип алып чалып сурагандар бар. Эми ишемегендер да болушу мүмкүн. Көбүнчө эле ишемейт. Биздикилер азыр бардыгы мисалы аптека, больница. Химикатка жатып алдык да. Дарылар көлүп калдыр да. Чалып турган. Чындап дары бербейсиңер десе. Чындап дарысы эле дарылап коесуңар. Мунун иштерим ой дейт. Ошол болсо эме болот. Дарысы дарылай берсек. Эме ишенбегендер көп. Бирок келип айыгып кеткендер анан көп. Анан дарыдан тажагандар анан көп. Дарыны өрүп дейт, ашказан ооруп калды дейт, язып болдум дейт, гастрит болдум дейт, тамагы сиңбей калды дейт. Ошол дарыны кайра ошол башка бир жерине кичине оорусун баскан менен башка ооруга козгоп атат да. Анан мындай да, мисалы үчүн дары деп атпайбызбы? Мен угушум боюнча кургак учуу оору бар го, кургак учуу, өпкө оору. Ошонун таблеткасы, ошол дарысы, бир эле уштук дарысы, бир дана уштук дарысы, бир жандыкты, же болбосо ошо үй жандыгын өлтүргөнгө чейин барат экен да. Эми адамдын организмин караңыздар. Ошого чейин туруштук берип аткандан кийин бунун дарылардын зыяны негизи өтө көп да. Мен ойлойм ошондой. Өтө көп зыяны көп. Эми биздин организм ушундай мындай орусча айтканда уникальный экен да. Уникальный жаратылган экен. Көп нерсе мисалы биз башка мал жебей турган, башка нерсе жандыктар жебей турган нерсени жеп ичип атабыз. Бирок биздин организм ошону
керектүүсүн алат экен дагы, керексизин чыгарат экен да. Бул дагы болсо Алла Тааланын кудурети, ушундай жараткандыгы. Биз билгенден кийин бардык нерсени озго сала береличи. Ушунча жаратып, биздин районубузду жаратып алган. Түшүнүктүү. Анан эми башка райондордон келе турган болсо, жатакана маселеси азыркы убакта кыш айы жакындап атат. Бардыгы жакшы, буюрса, условияда. Ошол айта кетчү нерсе, ушул эме жатакана бар, анан эме азырынча мындай тамак уюштуруп бере албай атабыз, тамак бирок келечекте пландарыбыз бар. Ушул келип жатканга неме бар, бирок жакын жерде гана эмелер жатканда неме ушунда проблема болбой атат. Себеби ашкандар жакын. Бизде эми ноокатта айрыкча тамак ашка жакшы го. Негизи арзанчылык, тамакка байбыз негизи. Ал жагынан го эми жакшы. Эми биринчи жатакана жакшы, буюрса. Кышкысына даяр. Келип даярдап кеткен шарт бар. Жакшы. Мынага туугандар алыскы Токтогулдан, Каракулжадан келип атыптыр. Буюрса, Кумар агайым кандай кылабыз? Дагы айта кетчү сөзүңүз болсо айта бериңиз. Дагы айта кетчү нерсе өткөндө ташып кеткендерде бизге эме суроолор көп болду. Баасы канча? Баасы боюнча, эң кызык боюнча. Туура айтасыз. Канча айтып койбойсуңар дейт. Бизде баасы эмнедеги жатпай кеткендер, жергиликтүү калк болсо, алыс жакыныраак жашагандарга 1000 сом, 1,5 сом да бир сеансычы. Эгер жаттала тургандарга жатаканасы, ошо массажы ичинде болуп 2000 болот күндө. Эгер 10 бир курс 10 күн болсо, 10 күндө 20 сом. Бул азыркы демеге салыштырмалуу жакшы деп баа деп ойлойм. Себеби бул жерде эч кандай дары бары жок, укол болбойт. Бирок айта кетчү нерсе витамин алып ичет. Витамин алып ичет. Витамин ич керек. Бирок витаминди сиз өзүңүз жазып бересиз. Айтып бересиз. Себеби азыр көпчүлүк оорулар мисалы биз массажын эмес витаминди кошуп койсок, бизде көбүнчө витамин жетишпейт. Мисалы йод жетишпейт бизде, селен деген немелер бар, ал жетишпейт. Ошо витаминдерди кошсок, организм өзү да чыңалышына, өзүнө мындай айыгышына шарт жакшы жардам берет да ошо. Түшүнүктүү. Анан азыркы убакта мындай бел оору көп болуп атпайбы? Грыжа маселеси. Ошолдон да сизге кайрылгандар көп да. Эми ошого ухалоо болот, ошо бел болот. Анан айрыкча ошо белдин бир курс лечениясы кандай болот, мисалы үчүн? Грыжа маселеси боюнча. Ошондой эле дагы ошол. Бул деле ошол боюнча. Жаттала турган болсо, күнүнө 2000 сом болот. Алыстан келгендерге, ошо жакындан келгендерге 1000 сом, 1,5 сом. Процедуралар болот, кайсы процедура эгер бир процедура азыраак болот болсо 1000 сом. Ооба. Өзү негизи больницага жатып, ошол дарыларын ичип, ден соолукту кетиргечи ушул жерге келип эле, туура айтасыз. Дарысыз дарыланган мен жакшы деп ойлойм, туугандар. Эми бул жакта мен дагы ушул сиздин номериңизди коёмун, буюрса сиз менен байланышып турат, туугандар. Алыстан келген дагы биздин жалпы көрүүчүлөр болсо, бир сыйра дагы ошо телефон аркылуу дагы маалымат алса болот негизи. Телефонго бизге мынасы болот. Жөн мындай сүйлөп голосовой сообщение катып койсо мен жооп берем. Дагы айта кетчү сөзүңүз болсо айта бересиз. Же токтотобузбу? Жок, мен айта кетчү нерсем ошол элдерге бир жакшы мына ден соолук боюнча кайрылып жүргөндөргө бир сөзүңүз айтыңыз. Ден соолук боюнча болсо, эми азыр интернетке кирсек ден соолук мындай кылыш керек деген ойлонуу өтө көп да. Айтпадым өткөндө биз баардык интернетке кирсек баардык информация бар. Ошодан эгер ошолор жардам бербей эме кылып турсаңыз, биз келсеңиз жардам беребиз. Өзүн ошол алган илимибиздин жардамы менен, анан ошол Алла Таала шифасын берсе жакшы болот. Анан дагы бир айта кетет нерсе, бизде мындай эме тамыр кармайсыңарбы дейт, дагы башка басаңарбы дейт. Жок, биз өзүм врач болгондуктан мен ошол анализдерге, рентгенге, анан кийин томографиянын негизинде дарылайбыз. Мен тамыр кармап, анан кээ бирөөлөр аян берет экен, бизге аян бербейт, бизге ошол илим негизинде дарыланат. Мен негизи башында ушул нерсени айтайын деп эсимден өзү ушул тармакта негизи канча жылдан бери иштейсиз? Көпчүлүгүнө кызык экен да, канча жылдык опыту бар экен дегенчи. Мен быйыл 24, 9-10 жыл кетет да мен иштегениме. 9 жыл. 9 жыл 10 жыл кетет. Башында өкмөттүн эмесинде иштеп жүргөмүн, поликлиникасында. Иштеп жүрүп, өзүм жеримде болгондон кийин тууган уруктар көп.
Таныш достарлар келет. Анан ошо биздин протокол деп коет, биздин протокол менен иштесек, протоколдогу эмелер бизге жакшы эме боло берет да. Результат жакшы чыга берет магачы. Анан кийин ошонун изилденип отуруп, Алла Таала ошентип бизге жол көрсөтүп, ошо дарысыз анан кийин мындай туруктуу результат бере турган жолду таап ошону иштеп атабыз деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Анан мен бул жакта карап атам, аль-шифа дегендин мааниси кандай болуп калат эми? Муну сиз өзүңүз билсеңиз керек эми. Бул аль-шифа деген биз ошентип коебуз. Аль деп атат, аль-шифа. Аль-шифа деген нерсе биз негизи мусулман болгондон азыр Палестинада болгон окуяларга эме кылабыз да. Ичибиз ачып кабардар отурам да. Ошол жерден кийин дин душмандары, жөөттөр Палестинадагы аль-шифа деген өтө көп чоң больницаны ичиндеги жаш балдар менен, оорукчандар менен аябай талкалашты да. Аябай талкалап, ошол жерде врачтарды өлтүрүштү, качалаган жаш балдарды өлтүрүштү. Ошонун урматына эле мен ушул аль-шифа деп. Жок, аль дегендин өзү мааниси кандай болуп калат? Бизче чечмелейинчи, кыргызча. Аль деген эмесин билбейм, бирок шифа Шифа деген гана экен арабча эмесин билбейм. Просто ошол Палестинадагы талкаланган больницанын урматына аль-шифа деп. Аль-шифа деп коюлат. Деген азыр оюлар болуп атат ушундай. Жакшы. Анда ийгилик, дагы ушундай элдин кызматына жүрө бериңиз. Буюрса, сизден дагы кабар алып турабыз. Кандай өзү негизи бир убакыт болсо, эгерде бизди чакырсаңыз, баягындай алыскы райондордон келе тургандар болсо, мен ошолорду дагы бир сөзгө тартып, кандай результат болуп атат деген ошону дагы бир айта кетсеңиз, мен ошолордон дагы бир кичине маек кылсак. Биз неме болгон себебибиз дагы болуп атат. Биз көрүүчүлөрүбүз менен келген немелер көп каалабайт экен эмегечи. Каалабайт тең ооба. Анан ушин айтып бере беришти десем, жок, жөнөбөчү деп шатанан макул болгондорду мындай бир-экөө тарттым. Ошону эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо коюп койсоңуз немеге элдерге макул болгон тарттым. Анан көбүнчө жүзүн таппайбы, өзү мындай неме алгандар бар. Ошол элдерге мындай эме болуш үчүн түшүнүктүүрөөк болушун кылсак болот. Түшүнүктүү. Анда ушинтип бул чыгарышты жыйынтыктайбыз. Туугандар, буюрса оорубаңыздар. Эч ким оорубасын. Сиз айткандай баардык нерсе Алладан, себепкер болуучу сиз болуп каласыз. Эми буюрса элде негизи оору аз болсун. Ошондой болсо дагы эми ден соолук деген нерсе экен, ден соолукка ишенич жок экен. Эң мен сиздерге туугандар дагы бир нерсени айта кетчү нерсе, дагы бир жолу айтайын. Дарысыз дарыланган баары бир башкача. Себеп дегенде химикат бүт ден соолукту жейт. Ошондуктан ушул кумараган мен сиздерге дагы айтайын, сунуштаймын. Мен өзүм дагы ошол убакта негизи көрдүңүздөр окшойт. Лечение алып аткан бир ошол жердеги бир агабызды дагы көрдүк, бир аксакалды дагы көрдүк. Алыскы райондордон да келип атыптыр. Эми буюрса дагы ушул жактан биз кабар алып турабыз. Кумарага. Рахмат. Сизге да ишиңер ийгилик болсун. Туугандар, мына ушинтип бул чыгарышты жыйынтыктайбыз. Ден соолук боюнча кайрылып жүргөн жора жолдош тууган урук группаларга бөлүшүп коюңуздар. Кийинки чыгарыштан жолукканга чейин. Ассаламу алейкум, Тургун аба, кандайсыз? Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Тургун аба бүгүн 10-чу күн болду, күндөрү дарыланып чыгып баратат. Ошол Тургун аба ошол эме жөнүндө айтып берсеңиз. Кандай лечение алдыңыз, кандай дарыландыңыз? Менде жетиштиңиз ошол. кан диабети бар эле 7-8%. Анан давлениям бар эле. Келгенден кийин мына кумар врач келдик, дарыланганы. Дары ичпеңиз деп ичирбеди, давленияныкы дагы. Кан диабетinin да дарысын ичпедим. Бирок 7-8 күндөн кийин анализ алдык эле 6,5% экен кан басымы. Неме? Сахардын өлчөмү. Давления мурун 150-160 болсо 130-120 түштү. Ошентип Кудай кааласа дары ичүүдөн кутулдум деп ойлоймун. Мына бүгүн сакайып үйгө кетип атабыз. Аллага шүгүр. Алла шифасын берсин. Алла шифасын. Анализ качан тапшырдыңыз? Анализди? Көрүүчү анализ. Анализ мына 6,5. 6,5. Жыйынтыгы. Доктор Тургун аба?
Rahmat. Sağ olun. Rahmat sizlerge dagı. Eldin razılığını alıp yürüvergile. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Sol aslama sol 10 günlük leçene to'g'ri bo'ldi. Kishini silab bersangiz. Qanaqangiz? Men ko'pdan beri prostat bilan qiynalib kelganman. Kuniga tancha uyqu yo'q. 5-6 jol chiqsadan. Qiynalib, qisilib, qistalib chiqsadan. Allohga shukr, bu yerga kelgandan beri mana Qumar Taqsir xizmat qilib jatat. Yaxshi. Hozir 1-2 jol chiqib jataman. Anan chiqishi da o'ng'oy bo'lib o'tadi. Qisilbay chiqib jatadi. Ondan keyin mana putni putlarim muzdachi ayriqchachi. Bularni men hech o'ylamadim edi. Bunday bo'lib ketamdi. O'ylagan yerdan shifo berib mana hozir putlarimdagi muzdabay qoldi. Kechda uxlaganda ko'rpadan chiqarib qo'yib jatyaptimda. Maşallah. Ochchig'ini aytgandachi. Qizib o'sib turadi. Demasa, masti, jummasti kiyib, o jummastiga patak solib jurchalarda. Allohga shukr. Onaki mana o kechqurun jatganda, eshikka chiqqanda mana o o'tib qoldi, o'zimga ochiq nima kelchilar-da. O'shalarda Allohga shukr, mana hech o'yda yo'q edi. Alloh shifo berdi. Maşallah. Bir sevkar bo'ldi manaka Qumar Taqsirlar manaka. Allohga shukr. Yana boshqa ko'p yerlar mana muğundarda, jelkalar va böyle tirishadi-da. Bularda shukr Allohga shukr yo'q, mana hozir yaxshi sezib o'tamda o'zimda. Yenge qoldun bu ya. Ne dari ukol oldingiz? Hech qanday ukol olganim yo'q. Dori da olganim yo'q. Jo'n ele mana shu massaj bilan eng birinchi klass qilish kerak ekan, ishonim kerak ekan odamga. Klass qilib ishonim qilib Allohdan so'rab tilab kelgan bo'lsa Alloh beradigan shifosini. Bular kishilar sebepchi bo'ladi. Biroq sebep izdegilar deydi, seven qilg'ila deydi. Alloh taolada jatavergila deydi. Janinglarga javr qilvag'ila deydi. Seven izdegilar deydi. Shifo Allohdan ekan. Mana 10 kungacha mana qila jilish ko'ngillarimiz ko'tarilib mana bugun qaytib o'tamiz uyga emas. Qumar Taqsir mana kelinchagi men Alloh taolo 10 kun xizmat qilishdilar. Allohga esepsiz shukr. Ol dari ukoldan dag'i odamninchi muomalasi bo'lish kerak ekanda. Odamga ochiq ko'ngil bo'lish kerak ekan. Jaydari minoz bilan vrach bu doktor bola, top bola kimning bo'lsa da o'sha kelgan o'rikchan odamga yaxshi muomala qilsa, o'sha dari shifo bo'layotgan shol. Shondan ilgarigilar so'z borga dasturxon to'lgan oshimdan qovoq qoshim bo'lsin deganda. O'sha bu kishilardan shunday yaxshiliklarni ko'rdik, mana xizmat qildi. Allohga hisobsiz shukrlar bo'lsin. Kela turgan niyat qilganlar o'sha kelgila izdegilar shifo. Kelgila mana yaqin ekan. Shularni topib kelsin. O'sha yerdan shifo topib kelsin, ro'ja emas. Rahmat ava. Davroningizga tinch bo'linglar. Rahmat. Aka, bu yoqqa endi vaqt bilan keldingizlar. Qanday bo'ldi? Shunday kishini silab bersangiz, aytib bersangiz. Şu meniki şu zarım kelgen vaqtda şu yemek albay alganda tualetke jete albay şu zaralarini chiqib ketib yemek alayotganda anan hozir o'shal o'shintib qiynalayotganda Tungisini ishga chiqib so'ylangiz? tunkusin keydi 7-8 jolu 5-6 jolu chiqib turganda Uyqu yo'q ekan demak. Hozir qanday? hozir ham shu Xudoga shukr son bo'lib qoldi. Endi 1-2 jol 1-2 jol chiqatam. Anan o'shol eng boshqasi o'shol zaram o'zining o'zi chiqmay qoldi. O'shol o'zim borib, o'zim kirib shashpay o'tirib o'shol zara bo'lib demayapman. Hech qanday mening bari to'xtadi. Jetetkesda murdada shashpayli jetib. Murdada chiqib ketgani yo'q. Yo'q, javosi kichkina qo'ya turib nima bo'layotsa shashpay barilaman. Kishi jumishimiz bo'lsa atqarib qana bo'ladi. Yaxshi. Qancha kun keldingiz shu yerga?
Ya, Kança gün geldiniz? 5 yol oldu o değil. 5 gün geldiniz he? Hmm. 5 günde şunday rezultat aldınız he? Oo. Emne tabletka içtiniz de bu şurada? Tabletka içkende Hiç qanday tabletka içeceksiniz he? Şunda bizden özün masaj, şemeler menen buyursa Allah şifaсын berip şurada жақсы болдыңыз he байке? Мақұл емес байке, Allah şifaсын берсін, ойлы орубаңыз. Ардайым ушинтип эле эми чыгып жигит болуп жүрө бериңиз буюрса. Sağ ol. Рахмат байке. Allah razı olsun.